Эдер Сагынов, Артык Уланбеков, Бек Стамкулов, Гүлнарам деген чыгарма менен биздин студияда конокто. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келиңиздер. Таңыңыздар мен. Өзгөчө стиль, өзгөчө форма негизинде. Албетте, 80-жылга. Келиңиздер алгач эле кыргыз элибиз менен амандашып алайлы. Андан кийин маегибизди алайлы. Барыңыздарга кутман таң. Барыңыздарга салам жолдойбуз 7 каналдан. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эли. Ойгон электерибиз ойгонгула. Биз ойгонуп 7 канал. Биз жака кошулгула деп кой. Бизге кошулгула. Ассаламу алейкумдар. Барыңыздарга кутман таң. Ошо бизге кошулгула. Кызыктуу болот. Албетте туура айтат. Чындыгында аябай бүгүн эфир кызыктуу болсо керек. Чын эме ушул Медер Сагыновдон баштайлычы суроону. Чыгарманы алышыңызга эмне себеп болду? Анткени бул өзүнүн автордук чыгарма эмес, чындыгында сатып алганса, интернет баракчасында да жүрөт. Интернет баракчасында билбегендер урдап чыгып алдың, типа жөн сурабай эле автордон деп. Негизи автордун уруксаты менен аны ырдап чыктым. Автор өзү уруксат берип, сатып алдым да, уруксат берген, акчасын берип. Негизи сон анан Гүлнарам чыгармасы чындыгында азыр 2 күн болду YouTubeга чыкканына. 2-3 күн болуп калды. Ага чейин кыскача бир эмес реклама деп коебуз, кандай жарнама деп коебуз, ошондой эмес чыкты окшойт да. Бир бөлүгү чыкты. Бир бөлүгү чыкты. Жанамалап туруп анан музыка чыкты, чындыгында аябай жакшы көрүүчү топтоп атат. Бул эми клиптеги каармандарыбыз болсо, досторуңуз болчу. Ооба, достор. Биз негизи клипке тартпай койдум. Биз ошо кыскача өзүнчө видео тартканбыз, ал кетип калып клип десең. Клипке чейин видео тартканбыз. Анда ошондо бирөө эле. Анда булар бар болчу. Алар 2-3 миллион болуп кетти. Клипте эле жокпуз да биз. Так кошпа. Сиздер жакшылап жарнамалап берипсиздер, чыгарманы. Айда жаластыр. Керебет анан жана азыркы учурда уже тойлорго чыга баштадыңыздар, Ооба, бир сакын. Анан бул чыгарма эми өзү айтып турбайбы, чындыгында той жагында аябай жакшы, аябай сонун. Анан ошол ылайыкталды да негизи тойлордо. Атайын той үчүн ырдаган жокпуз. Негизи ыр жагып калып, негизи башкаларды сатып алаткам. Башкаларды сатып алып, анын акчасын салайын деп атканда TikTok'ко кирсем эле уже Гүлнарам деп чыгып калды да. Анан да өтүп кетти. Кирсем эле уже чыгып баштады. Чото ушул ырда бир нерсе болот окшойт деп анан кайра Гүлнарамды сатып алдым. Бул өзү 3 тилде чыгып турду, азыр өзбек тилинде. Биринчи карагалпак тилинде, андан кийин бир күндөн кийин казакчасы чыкты, андан кийин бир 5-6 күндөн кийин чыкты деп Аябай. Эмне себептен Гүлнарам? Мен ушу клипти көрсөм, ушу 8-жылдагы кайра кайтып баргандай болдум да. Же эме жаңыда эле жана кайсы сериал эле Слово пацана деген да сериал чыкты го. Ошол да кандайдыр бир дем күч бердиби сиздерге? Жок, Өзүбүз эле отуруп эле. Илгери бизде баары эле ошентип жүргөн го. Ошо. Анан кээ-биркилери жанзайны туурап атасыңар дейт. Келиңиз анда кесиптеш, чындыгында баягы биздин көрүүчүлөрдөн да чындыгында баягы интернет, телефон аркылуу баягы көрбөй калгандар да болушу мүмкүн. Андыктан келиңиздер баардык көрүүчүлөргө сунуштайбыз, ошол чыгарманы, клипти көрүп келели, андан кийин ошол клип туурасында кепке маек курайлы. Анан ошол клип туурасында сүйлөшөлү эми келиңиздер. Кайсы жерде тартылды? Канча убакытта? Канча убакытта тартылды? Клип бир күндө эле тартылды. Опера балет театрынын ичинде. Ал жактын аренасын төлөп ошол жактан тарттык. Ошол клипти көрүп калдык. Элзер Тиленбаев менен азыркы учурда иштешип жатасызбы же ушул клип чыгармаңызды иштешип турдуңузбу? Эми буга чейин деле иштешкенбиз. Байкем болот өзүм эле. Клипти полный режиссеру болуп, клипкечи көзөмөлдөп мындай кылгыла деп. Жо эмесин акыл-насаатын айтып турду Байкем. Анын ошонун идеясы да бүт элечи. Кармандар да өзү кармандар да өзү инструмент. Анан мага кызыктуу болгон жери бул ошондо чыгарманы алганыңызда сиз музыкасын даярдыңызбы же өзүңүз бул жактан жаздырдыңызбы? Же кайсыл жактан? Музыкасын ошондон эле дагы отдельно сатып алдым анысын. 150 доллар. Кайра эле ошондо даярын эле, ошонун үстүнө эле. Просто башкача кылсак дагы ыр башкача болуп өзгөрүп кетеби деп өзүнүкүнөн эле алдык да. Өзгөртпөй эле. Анан клипте жок, бирок интернетте бар. Кандай экен? Жакшы. Кеткенден бери Гүлнарам сиздерге дем күч берди же сиздер Гүлнарамга дем күч бердиңиздерби? Интервьюлардан бошоп айтабыз. Клипте болбоганыңарга таарынган жоксуңар? Жок, наоборот, жүрүп атабыз. ошол кеткенден бери үчөөбүз күндө чогубуз. Той, бой, интервьюлардан Кийин баары машинада жатат. Ошо бизнестен тажып калып. Негизинде буга чейин чогуу жүрө бересиздерби, достор болуп? Жок, эми чыгарма аркылуу чогуу жүргөнгө туура калдыбы? Гүлнарам аркылуу чогуу жүрүп атабыз. Сон демек эми мындай өзүңүздөр бири-бириңиздердин мүнөздөрүңүздөрдү билип бири-бириңиздерди. Жок, билебиз мындай. Жүргөнбүз. Постоянный жүрбөчүк да. азыр.
жакыныраак болуп калдыңыздар да. Мендер буга чейин айтып өттү, 1 жыл тыныгуудан кийин анан кийин бул ырды эме жазып ырдап чыктым деп. Эмне себептен? Иштеш керек болду. Башка жакта. Башка жактан жумуш кылып иштеп, анан быйылкы жылдын эсебинен биринчи чыгармам болду. Сонун. Биринчи чыгарма бирок өтө мөмө жемиштүү, ийгиликтүү Сонун. чыгарма болуп. Кудайга шүгүр, жакшы болсо баягы 1 жылдын ичинде жөн гана чыгармадан алыстап кетпестен ошол баягы кандайдыр бир даярдыктар болгонго дейм. Өз ара баягы ичинен идеялар болуп, чындыгында ошондой бир идеялардын аркасынан, даярдануулардын аркасынан ошондой бир ийгилик чаралатса керек албетте. Буюрса. Анан жанагы чет өлкөлөрдө көрүп калабыз ушундай бир группа менен чындыгында ырдап жүргөндөр бар да. Мындан аркы чыгармаларда дагы биздин клипке тартылбай калган актер мырзаларды көрүп калабызбы? Планда барбы? Биринчи клипке кайра эле тартабыз. Кайра эле ушундай чогуу эле иштешип. Ушул стилде эле бир ыр жаздырып атабыз азыр. Аябай жакшы. Сонун анткени чындыгында баягы чыгармага бир өзгөчө көрүп берген ошол эки мырза экен. Менден да ушул экөө Тойлордо да баягы формалыктар да бар эмеспи? Сонун. Жарашыктуу байыптармен ушундай бир эме өзгөчө бир эмоция берет экен чындыгында. Анан тойлор кандай болуп атат ошо? Тойлордон сүйлөшөлүчү да. Тойлор жакшы болуп атат эми азыр той сезон эмес да билесиздер өзүңүздөр деле. Баарын деле Бизде той сезон бирок бизде болот атат. жыл сайын күн сайын го. Той сезон эмес, бирок мен сизге катталып жүрдүм, аябай историяңыздан көрүп атам күн эле. Ооба. Күн эле тойлор чыккандан бери 3-4 той бардык. 4 тойго бардык. Ыр чыкканына клип чыкканына 3 күн болсо. Уже 3-4 той болду. Эми клип чыга электе тойго чыгып баштаганбыз да. TikTokко тарап, Instagramга тараганда эле ошондо эле 1-2 тойго чыктык. Андан кийин чыгып атабыз. Анан негизи эле баягы чыгармачыл адамдар эми ушул той жактан каржы маселесин ошол чечет эмеспи? Анан негизи эле өзүңүз баягы чыныгы мындай той өткөзө алайын дейсизби же болбосо творчествого да иштейбиз буюрса. Прям именно эле тойскийбиз. Мен буга чейинки бир дагы тойский ырым жок. Бир 10дой чыгармам бар, бүт эле. Эмне жөнүндө? Сүй жөнүндө, кайгылуу дос жөнүндө типа ушундай ырларым бар. Анткени баягы биринчи эле чыгармаңыз ушундай баягы тойго балким жакшыдыр. Чындыгында баягы каржы маселе алып келип. Просто элдин баарында эле проблема болот го, кредит, кайгылуу ырларды ырдап кайра алады, проблема болот. Шаңдырак ырдайлычы деп быйыл. Шаңдырак. Шаңдырак. Негизи эле баягы тойго болбосо да элдин маанайын көтөрүпчү. Маанай. Баягы эл ырдаганда баягы маанисине, сөздүн маанисине маани бересизби же музыкасына көбүрөөк басым жасайсызбы? Оонуна. Шаңдуураак баягы. Сразу эле угумдуу болуп. Сонун негизи эле баягы өзүңүздүн чыгармачылык билимиңиз кандай? Өзүңүз ушул жаатта окудуңуз беле же башка тармакта? Негизи музыкальныйда Арабаевда бир 2-нчи курска чейин окуп, 3-нчү курста отчисление болуп кеткем. Отчисление болуп кеткендер кыйынчаат кесип билесизби баягы? Окуудан 1 жыл окубай калгандар. Сиз да отчисление болдуңуз беле? Билип койдук. 3-нчү курста айда беришкен. Алдыда да кандай пландарыңар бар? Алдыда эми жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп атабыз. Азыр ушундай эле стилде. Ушундай стилде. Ретро стиль азыр хит болот. Негизи жана бир чыгармаң ушундай атып, ушундай дың деп чыгып берсе азыр эми чынында бардык эле интернет желесинде интервьюлар бар атасыздар, башка телеканалдарга да бар атасыздар. Анан баягындай ушуну алып кетиш кыйын го негизи. Чыгып алыш оңой дейт го, баягы алып кетиш кыйын дейт. Чындыгында кыйын бекен, кийинки чыгарма кандай чыгат эми ушундай болуп, ушундай хит болобу деппи? Ойлонуп аткенсиң, бирок ушундай кетпей калсам эмне болосуң деп азыр ошону ойлонуп атабыз. Эми ушул дагы сүйрөп кете турган бир чыгарма табыш керек болот. Дагы алдыга. Табышы бир аз кыйынчылык жаратса керек, анткени чындыгында баягы бир чыгарманы баса турган табыш кыйыныраак нерсе. Бирок биринчисин деле табыш кыйын экен, муну деле 1 жылда таптык. Гүлнарамды деле. 1 жылы ошончо тынык болгон окшойт да. Жакшы чыгарма издегенден. Анан негизи баягы сиздер өзүңүздөр дагы ырдап каласыздарбы? Биз бийлейбиз. Биз экөөбүз көбүнчө актёрский жактан. Өзүңүздөр актерлук жактан билим аласыздар, азыр ушунда. Сен де 5-нчи курсуңбу? Мен 5-нчи курсмун. 5-нчи альбада. 5-нчи курс. Театр факультетинде. Мен үйдө 5-нчи курсмун. Жакында тасмалардан да көрүп калат окшойбуз. Тартуу жүргөн, сен тартып жүргөнсүң. Биз тартып Эмелерде бар. Ванчопа браттар да бар болсо. Негизи өзү бутакта эмеси бар экен. Мындай актер. Кебетесинен актер бар. Ойду башады эле баягы кебетеси. Талант. Нелер бар экен да. Образдар бар. Буда дейсиң. Кайсыл тармагында окуп атасыз? Театр факультетинде. Театралдык актер. Азыр учурда негизи ошо театрда баягы өзүнчө бир өнүгүп калган кез чындыгында. Албетте. Эл толуп залга барсаң баягы кадимгидей театр көрүүчүлөр көбөйүп калган кез да. Аны өзүңүз ошол жаатта алып кетейин дейсизби же? Албетте. Көбүнчөсү ошол жаатта окуп туруп эле анан кино сферасына өтүп кетет. Жок, биздин диплом болот.
театр, кино деп жазылат да. Кинода да иштейбиз, театрда да иштейбиз. Эки жакта тең иштейсиз буюрса. Негизинде жанагы Медер мырза берейинчи. Чыгарманын баасы канча болду ушунун баардыгын эле кызыктырса сатып алып. Кандай кеткен общий расходду айтайын, или сатып алганда эле? Сатып алган. Общий айтайлычы, общий эле айтайын да. Общий айтканда 5000 доллардын жүзү кетти. Сатып алганы менен чогуу. Полный РСР клип милип. Толугу менен, форма мармай. Сатпадыңыз ошону. Бир жылда 5000 долларды каяктан таптыңыз деп. Спонсорубуз ким деп. Подвалга көмүп койгон биз. Тартылайлы деп. Келиңиз ошол чыгармадан бир куплет суранбайлыбы сизден? Мейли. Билет туралы. Жаным деп Гүлнарам, күндө сага барам, сенден кабары жокко, салам менден салам, мени сен алдаба, барам десем барам, сүйдүм сени Гүлнарам. Айылыңа барып күндө кайтамын, көздөрүңөн махабатты байкадым, эми сага бул ырымды арынадым. Ой, сонун. Эми кошулуп кетейин деп. Кошулуп кетейин. Сон жанагы ушул ырдаганыңызда стилиңизде мындай байкадык, көп классикалык эмелер жок экен. Мында баягы заман бар, азыркы замандын талабына жараша кийимдер. Кийимдерби? Ооба. Кийимди Айнура деген эжеке менен тиктирдик. Ушуну сурайын деп атканда дизайнер менен иштешип жүрсүңүз негизи баягы кийим маселеси боюнча негизи. Булардыкын тиктирбедик, булардыкын издеп таптык да. Актерлордукун, өзүмдүкүн тиктирдик. Өзүңүздүн жанагы ырдаган эмеңизди иштешсиз. Полный дизайнер менен. башыман бутума чейин. Сон. Анан бизде баягы чыгармачыл адамдар да болот эмеспи? Боло берет, өзүм эле кылып кое берейинчи, өзүм эле мындай кийинип ала берейинчи. Бир костюм кийип алып, ырдасак окшошпой калабы деп анан кичине бир аз башкача. Албетте, образ аябай сонун жаралыптыр. Сөзүндө эле өзүм эле жазып кое берейинчи, кичине менде деле акылымды танытым бар. Мына кичине арзаныраак музыка жаздырып кое берейинчи. Мынтип эле тартып кое берейинчи деп турса алган чыгармаларды. Негизи баягы чыгармачыл адам чындыгында баягы ар бир касапчы сөйсө да, чымчык сөйсө да касап сөйсүн дейт эмеспи? Чыгармачыл адам негизи ар бир кесиптин өзүнүн эслелери менен иштешкен ыңгайлуураак бекен. Албетте. Ар ким өзүнүн ишин туура кылса жакшы болот. Медер бул клипте жөн эле ырдаган эле келиптир. Бүт баарын кармандарды да башка адам таптыр, кийимдерин, образды да башка адамдар жаратыптыр. Чыгармачыл адамдар ошондой иштейт да, баягы өзүнүн жумушун эле билет, ырдаган деле. Баары ырдап коебуз. Полный даярдап койсо. Бул да болсо өзүнчө бир өскөндүк деп билем. Чындыгында баягы өзгөчө көз караш. Сонун, ооба. Бир ырчыларда болсо, демек бир өсүп. Ошондой эле болуш керек. Балким баягы Гүлнарамдын элге сиңирген да ошондон себебинендир. Анткени ар бир өзүнүн баягы кесип ээлери аткарып атат да, жанагы чындыгында баягы формасы да жараштуу клипти караганда мындай жок гана чыгарман эле эмес, мындай клипти карасаң деле өзүнө бир эме тартып турат да. Өзгөчөлүк бар. Албетте. Демек алдагы чыгармаларда да буюрса только биздин актер мырзалар бийлейт. Буюрса. Медер мырза только ырдайт. Чоң иштешебиз да. Сиздер ырдап калышыңыздарды күтүшүбүз мүмкүн эмес экен да. Ким билет? Бизге берилген убакытта сонуна чыгып бараттыр кесиптеш. Дагы да болсо бир аз кызыктуу маектерге бир аз тамашага салып таңкы мындай тартылай деди эле, бирок убакыт деген убакыт экен, бир аз Келип турабыз да буюрса. Конокторубуз буюрса сөз түрдө. Дагы да болсо алдыда жакшы жаңылыктар болсо биздин студиябыз ачык. Сөз түрдө жаңылыктарыңыздар менен бөлүшүп, бирок сөзсүз түрдө биздин ушундай эфирибиз түз эфир болгонуна байланыштуу кечикпей эртерээк сиз эртерээк койгонсоңуз Биздин жашообузда ушундай чыгармачыл адамдар болгон кандай сонун, ушундай сонун жагымдуу маанай бизге тартылганыңыздарга чоң рахмат, келгениңиздерге рахмат. Микрофон болсун анда. Кыргыз элине каалоо тилектер. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Дайыма ушинтип жадырап жайнап эфирлериңиздерге келип турабыз. Рахмат. Чакырганыңыздарга силерге дагы рахмат. Көчөт менен Кыргыз элим, Гүлнарамды кулак тажап алгыла. Бизди көрөсүңөр ошол жактан. Алдыга бараксыздар. Тойлорго чакыртылгыла дейсиң. Сиздерге ыраазычылык. Биринчиден ошо Кыргыз элине баарына салам. Бизден трио группа депчи. Ошо сиздерге рахмат чоң. Сау
трио группаңыздарга чыгармачылык ийгилик. ооба ийгилик сиздерге. Негизи адамга берген белеги бул алтындай убактысы эмес. Ушундай күндүн суугуна карабастан, ызгар суукка карабастан алтындай убактыңызды таң эрте келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик алда дагы да болсо сонун чыгармаларды жарата бериңиздер. Рахмат. Да мыкты хиттер, өзүбүздүн автордук чыгармалардан чыгышын насет этсин. Чоң рахмат. Ийгилик. Кесиптеш дагы да болсо биз көрүүчүлөр менен ушинтип баарлашып отура берсек аябай сонун болот. Аябай сонун болот. Бирок бизге берилген да убакыт соңуна чыгып бараптыр. Таң эртеден бери силерге ушундай бир жакшы маанай, пайдалуу кеңеш деги эле бир жан дүйнөңүздөрдө өткөн жагымдуу чыгармалар менен комуздун кошосунда ушундай сонун эфир кылып бердик деп ишенем. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз. 1,5 саат алкагында алып барчылык кызматта мен Рыспек Жашасынов жана мен Нура Турдукулова болдум. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Дагы көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.